Эфирде аяндан 25 суроо көрсөтүүсү. Улам мырза, куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Сизге аяндан 25 суроо. Даярсызбы? Даярмын. Кеттик. Үсөйүн деген ысым кандай чечмеленет? Үсөйүн бул чоң атамдардын атама койгон ысымдары, атамдардын бир тууганы Үсөйүн, Асейин, Кусейин болуп кетет. Бул ошол бир аалымдын пайгамбарды Үсөйүн деген бар, ошол негизинен коюлган экен. Төөнүн баласы кандай аталат? Тайлак. Дүйнөлүк сиз баалаган коомдук ишмер? Коомдук ишмер Табыл деген бир дейт. Сууда кандай таш жок? Сууда баардык эле таш барбы? Канжыга деп эмнени айтабыз? Аттын канжыгасын айтабыз. Улам мырзанын максаты? Алдыда көп ийгиликтерге жетүү, өзүмдүн дүйнөмдү жакшы кылып куруу. Өзүңүздүн сүйүп жеген тамагыңыз? Баардык эле тамактан дагы жей берем. Атаңыздыкычы? Атам деле ошондой, ошол атамдан калса керек мага. Сүйүктүү кызыңыздын аты? Айтпайм, жокко дейм аты. Дос сизге эмне үчүн керек? Дос бул менин толуктап туруу үчүн, ар бир нерсе мен аны толуктап туруу үчүн. Ийгиликке жетүүнүн сыры бир сөз менен? Аракеттениш керек, иштеш керек. Биринчи класска канчанчы жыл баргансыз? 2000-жылы баргам. Ааламдын көркүн көз ачат. Макал кулаңыз? Адамдын көркүн көз ачат. Кыргыздан сизге жакпаган салты? Кечиккен салттар бар эле жагат, бирок кийинки салттар деп туура эмес нерселер киргизилген, салт деп туура эмес нерсени киргизилген, ошолор жакпайт. 6-чы атаңыз ким болгон? 6-чы атам Табылда болгон. Сиз сунуштаган чыгарма? Сыңган кылыч. Натрий менен хлорду жеп алса эмне болот? Натрий менен хлорду жеп алса адам кичине эле улангас, бирок эч нерсе деле болбойт. Дүйнөнүн канча жерине баргансыз? Дүйнөнүн 10дон ашык өлкөсүнө баргам. Уланбайке кимге нааразы? Өзүмө, жалкоолугума. Күнүнө канча сом сарптайсыз? Ар кандай 100 сомдон 5000 сомго чейин кээде. Өзбекстандын президенти? Азыркы Мирзаев. Сиз жактырган гүлдүн түрү? Роза. Аян деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бул аян берүү деп айтылып жүрөт, кыргызча аян алуу, аян берүү деп, анан ошондой эле түшүнөм, бирок кенен түшүнүктөр болушу мүмкүн. Айыл бул сиз үчүн? Чоң баардык нерсе бар дүйнө. Жакшы көргөн ырыңыздан 4 сыбырлап бериңиз. Мен бир эле билем, андайын. Канатыңдай куштардын каштарыңа мен, кумду сымал бөлүнгөн чачтарыңа мен. Ашык болдум соло кыз, айла кыла көр ай, жалгыз келем махаббаттын өстөмүнө мен, ай өстөмүнө мен. Чоң рахмат, Улам мырза, Аяндын 25 суроосуна келип жооп бергениңиз үчүн Аян телеканалы сизге терең ыраазычылык билдирет. Сиздерге да чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кээ бир суроолор туура эмес болсо туура түшүнөт деп ишенем. Кайсы суроо жаккан жок, сизге кайсы суроо оор туюлду? Бар эле жакты, бирок баягы суроолор мен эч нерсе ойлонбогон берилген суроолорго кээ бирде